Мен ушинтип чаканы көтөрүп алып келгенде эле алар чуркап келчү эле силерди көрүп тээ жакта туруп алышпадыбы? Буга негизи союзда кошуп туурап беребиз. Азыр эмеге турай албай калбадым шашып. Союз анан арпа жем анан эме жүгөрү аралашкан эме берилет. Аскарбек айткандай, малдар көп буларды жей албайт да, ачуу болот булар. Ушулардан кичине жейт экен буларды элечи. 19-кылымда Нарын облусунан башка Кыргызстандын бардык аймагын жердеген, бирок 20-кылымдын башынан ортосуна чейин бул жаныбарлар өлкө аймагынан жок болуп кетишкен. 80-жылдары Ысык Көл облусунун Батыш жана Баткен облусунун арка айылында аз санда кездешкен. Андан кийин эч ким аны бул аймактан көргөн эмес. Жерендердин биздин аймактан жок болуп кетишинин бир канча себеби бар. Алардын эң негизгиси Совет доорунда малдын санынын кескин көбөйүшү. Экинчи эң коркунучтуу себеби аңчылык. Бүгүнкү күндө дээрлик 50 жылга жакын убакыттан кийин жерендерди мурда жашаган аймагына тагыраагы биздин аймакка алып келүү боюнча иш аракеттер жүрүп жатат. Буга чөп салып берем. Буга эртең менен бир маал чөп беребиз, кечинде бир маал берем. Күндүз кечке биякта оттоп ары бери жүрө беришет. Таладан эле жүрүшөт. Бул эмеси аймагы чоңураак экен э? Бул 10 гектар биягы. Бул 1,5 гектар корулган, анын ичинен 60 сотугу да өзүнчө, тигилер азыр 60 сотугунда турат. Андан биягы 1,5, андан кийин биягы 10 гектар. Айланасы тосулган талаада азыр жерендерди карап кайтарган киши Талапбек. Ал айткандай 10 гектар аянтта жайылып жүргөн жерендер Кыргызстанга 2021 жылы Өзбекстандын Бухара аймагынан сатып келинген. Бул аралыкта алар жергиликтүү табиатка да, анын кароолчусу Талапбекке да көнүшкөн. Жерге суу куюп коем, суусагандар келип анда-санда келип ичип кетип турушат. Күнүнө бир 12 литр суу ичишет булар. Анан жемди го мынчалык эле салабыз, эртең менен бир маал эле салып коем. Эртең менен өздөрү келишет чуркап. Мен уже киргенде киши жокто өздөрү эле келишет, аралап эле жүрүшөт. Мен уже короого киргенде эле келе берет. Булар көнүп калды, бул 1 жылдыктарчы. Кишилер менен кирсем анда көп келбейт бул жерге. Эми азыр бүгүн силер бул жерде аралап басып атасыңар, булар келет деле айлана берет бул жердечи. Качып элечи. Анан барып анан көнөт кайра. Айткандай эле башында кооптонуп турган жерендер бир аздан соң бизге көнө да түшүштү. Камерага жакындап мүйүздү бул жерен таңыркап да, сез көрсөтүп да аны сүзгөнгө аракет кылса, кээ бирлери качпай, көңүл бурбаганга аракет кылып, чакага салынган жемди да жеп беришти. Сезим талдыгы мындай аябай курч экен да. Бирден мени бат сезет экен. Мен көрбөсөм, булар баары ошол жакта карап калганда, мен көрбөйм алар эмне көрүп калганычы, чочулай баштаганда уже бирдеме жүргөн эметилип калат. Анан мындай пойлага чыкканда таппай калам. Көрүнбөйт, такыр көрүнбөй калат. Ошол жери бар экен да булардын эмеси. Жаратылышка ылайыкташылып эметилген да. Түстөрү да окшош, анан булар жайында кызгылт болуп өзгөрөт экен. Азыр бозомтук болуп атпайбы эмеге? Ушундай өзгөрүлүп турат. Түлөйт жазында кадимкидей эле түлөп өңү башкага бурулат. Мен буга чейин жерендерди деле билчү эмеспиз. Жерен Кыргызстанда баары жогун деле. Ал 1 жылдан бери ушу биякка келип иштегенден бери билип атам. Булар адам менен бат табышып кетишет экен, бир жумадай ичинде эле бизди таанып уже эметип калышты. Келгенден кийин баштагандан бери мен жүдөп баягы өзүнүн эмесин эметет го дегенбиз, бирок андай болгон жок. Булар наоборотунан жакшы болушуп, өздөрүнүн эме алды да, оңолушуп кетишти. Ушуларды бакып, ушинтип аралап жүргөнүмө аябай эле сыймыктуу болуп атам. Анткени ушу Кыргызстанга алып келип, ушу жок немени көбөйтүп атышкандарына
Мен рахмат эле айтмакмын, жаратылыш кичине болсо да кооздукка келип турган эле жакшы да. Бизде баягы жаратылышта жандыктар көп болуп турса кубанганың ошол да. Кишилер көрсө баардыгы эле таң калып келип көрүп кетип атышат. Мындайды көрбөгөндөр көп эле экен да Кыргызстанда. Билбегендер да бар экен, ушундай жандык бар бекен дешип. Ысыкка дагы чыдамдуу келишеби, көп деле мындай көлөкөлөп ысылап жатканын көрө алган жок. Жатып эс алышат. Бир карасаң баары бир текши эс алып жаткандан анан бир маал ушу коркунучун чаңдата бир чуркап эме жазышат. Физиаратка жазышат атайын өздөрүнүн эмеси менен. Эс ооп калганга чейин чуркашат, анан кийин бир жарым саатка чейин чуркайт. Анан эми токтоп анан эс алып жатып калышат. Анан секиргенин дагы катуураак бийигирээк секирет экен. Ордунан секирген эле 1 метрдей секирип кеткен. Шырт эткен үн же буларды көздөй келе жаткан адамды көрсө тобу менен качкан бул жейрендер болсо былтыр ноябрда келишкен. Тагыраагы жаңалар толук көнү элек болгондуктан чакан жерде кармалышууда. Акырындык менен булар да кенен аянтка чыгарылат. Ысык көл облусунун Тоң районундагы көлдүн жээгиндеги чөлгө биринчи кезекте 15, экинчи жолкусунда 12 жейрен алып келинген. Жалпысы 26 жейрен багылып жатат. Жаныбарлар Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун омурткалуу жаныбарлар зоологиясы лабораториясынын башчысы Аскар Давлетбековдун жетекчилиги астында эл аралык долбоорлордун жардамында алып келинген. Начиная с 1994 года, как я вот в этот институт пришел, я ознакомился по средствам литературы, да, каково их состояние. 1994 жылдан бери өлкөнү кыдырып издеп жейрендердин бар жогун изилдедим, бирок таппадым. Жоголуу себебин изилдеп кайра калыбына келтирсек жашап кете алабы деп түшүнүүгө аракет кылдык. 25 жылдык изилдөө көрсөткөндөй, алар биздин аймакка Казакстан, Өзбекстан тараптан өз алдынча табигый жол менен келе алышпайт. Себеби калктуу конуштар көп. Бир эле жолу мурда жашаган жерине атайын алып келип эле. Аларды алып келип эле жаратылышка кое бере албайбыз. Көндүрүп анан кое беребиз. Жейрендин денеси 93-төн 116 сантиметрге чейин, бойнун узундугу 60-тан 75 сантиметрге чейин болот. Салмагы 18-ден 33 килограммга чейин жетет. Эркегинин мүйүзү 30 сантиметрге чейин болот. Жейрен козусун 5,5-6 айга жакын көтөрүп, апрелдин аягынан тартып, июлдун башталышына чейин туйт. Жаштары 1, улуулары 2ден козу төлдөйт. Вот самка, например, когда первый раз она рожает, да, у нее обычно один только этот получается. Экинчи жылы тууп баштайт. Биринчи жылы бирди, кийинки жылдары 2-3түү төлдөшү мүмкүн. Булар абдан төлдүү болушат. Себеби экстремалдык шартта жашагандыктан көп төлдөшөт. 2-3өөнүн бирөөсү жашап кетсе жакшы. Төлдөйгөн убагында кичине бүркүттөрдөн сак болгула деп атат. Бүркүттөр илип кетет экен да булардын малдарынчы. Ошолор ошо төлдүн убагында эле коркунуч болбосо азырынча коркунуч деле жок бул жерде. Айланасында бул тордун тышында электропостук менен корулган. Ошо мал жаан тиги жырткычтар келип сетканын түптөрүн казбасын деп. А сетка болсо 50 сантиметр жерге кийрилип көмүлүп өйдө карай алып чыккан да. Бийиктиги 3 метр болуп. Жейрен табиятынан өтө бийик аймакта эмес, чөлдө жашайт. Шагылдуу жана чополуу өсүмдүктөрү сейрек келген чөлдөрдө таралган. Түздүү же дөөлүү ачык мейкиндикти каалайт. Орто Азия жана Казакстанда, Чыгыш Кавказ сыртындагы чөлдөрдө, Иран, Афганистан, Пакистан, Кытай жана Монголияда кенен тараган. Кыргызстанга алып келинип, азыр жейрендер кармалып жаткан жер деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте. Жапайы жаныбарлар 2500 метр бийиктикке чейин жашай алышат. Алар байырлай турган чөлдүү аймактар Кыргызстандын аймагында көп. Первый год будем хороший приплод получать, быстро их размножим.
Биз биринчи төлдү алып анан жаратылышка кое беребиз. Ал убакыт биздин эсеп боюнча 2026 жылга туура келет. 15-20дан ургаачы эркегин балдарын кошуп пилоттук негизде туура айгыр тарапка, экинчисин орто токой сусак тагышы тарапка кое беребиз. Андан кийинки жылдары Талас, Баткен, Жалал Абадка жайылтабыз. Чүйгө болбой калды. Себеби алар жашай турган жери жок. Калктуу конуштар көп. Жерлер айыл чарба үчүн иштетилет. Адистердин айтуусунда жерендин экосистемадагы орду абдан чоң. Ал чөлдөгү мал жебей, зыянды эсептелген чөптөрдү жейт. Ары бери чуркап топуракты, өсүмдүктөрдү регуляциялайт, айлананы минералдаштырат. Ошондой эле булар жырткычтардын кошумча азыгы. Человека, он уже никогда не восстановится в Кыргызстане. Поэтому мы должны вот так вот искусственно завести и разводить. Жирен Кыргызстанда жоголуп кеткен деп эсептелет. Жана адамдын колдоосу жок, алар эч качан биздин өлкөдө калыбына келбейт. Ошондуктан биз алып келип, жасалма жол менен көндүрүп, жаратылышка кое бергенге аракет кылып жатабыз. Чакан тоо алып келип, кое бергени жумуштун аз эле бөлүгү. Жаратылышка кое берилген соң алардын тагдыры биздин коомчулуктун колунда. Анткени анын андан ары жашап көнүп кетиши биздин аларга жасаган мамилебизден жана колдообуздан көз каранды. Коомубуздун жерендер байырлай турган аймактарда жашаган элдин колдоосу жөнөкөй жана аткаруу мүмкүн экенин экологдор белгилешет. Ал аларга аңчылык жасабоо, жайыттагы азыгын мал жайып талашпоо,